Bir айыл өкмөтү 3 жыл подряд bir парктан акча жеп турай. Bir паркты 22-жылы оңдодум деп акча списать этип бир фирмага которуп 10 миң оңдолгон эмес. 23-жылы дагы ошондой кылган, 24-жылы дагы ошондой кылган мына. 3 жыл подряд. Кимди ким көрдү бир жыбайды там басты заманы эми жок. Жасаган ишиңде алешемдик барбы? Демек жооп бересиң. На совести запомнить бересиң. Жок, баягы сотто болот. 90 миллион сиз алдыңыз беле? Кайра жасап Сиз алдыңыз беле 90 миллион. Канчасын мер менен бөлүштүңүз? Канчасын бөлүштүңүз? Ачыгын айтыңыз. Дүйнөдөгү абройлуу уюмга эми Кыргызстан төрагалык кылат. Өлкө башчынын Кытайга сапары эмнеси менен эсте калды? Таких как зеленая энергетика, цифровая экономика и другое. Президенттин иш башкармалыгы экинчи өмүр берип жаткан имараттары элге кызмат кылууда. Лагерь спорттук жыйындарды, машыгууларды жана маданий агартуу иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган заманбап жайга айланат. 70 миңден ашуун батирди куруп жаткан мамлекеттик ипотекалык компанияга 10 жыл. Апта ичиндеги өлкө башчынын маанилүү сапарларын башынан баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Приветствую вас. Жума башындагы маанилүү окуя президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон иш сапары болду. Алгач Тяньцзин шаарында президент Садыр Жапаров Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Лидерлер ШКУнун алкагындагы кызматташтык, логистика жана чек арадагы өткөрмө пункттары боюнча сүйлөшүштү. Будучи сопредельной страной, Кыргызстан всегда получает выгоду от экономического развития Китая и готов дальше создавать новые точки роста взаимовыгодного сотрудничества. Мы готовы на активные взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и нацелены на дальнейшее сопряжение наших национальных программ развития. Си Цзиньпин кыргыз элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, өлкөгө бакубатчылык каалады. Прочной основой устойчивого развития двусторонних отношений является решительная взаимная поддержка. Китай будет, как и прежде, поддерживать Кыргызстан. При этом уверен, что Кыргызстан также будет решительно нас поддерживать в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности Китая. Жапаров өз кезинде Кытайга колдоосу үчүн нараазычылык билдирип, Си Цзиньпинди 2026-жылы Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. 1 сентябрь президент Жапаров Тяньцзин шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын 25-чи жыйынына катышты. Мамлекет башчы уюмдун кадыр баркы өсүп, көп тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын белгиледи. Жапаров Кыргызстандын төрагалыгы Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгы туруктуу тынчтык, өнүгүү жана гүлдөп өсүүгө бирге урааны астында өтөрүн айтып, негизги багыттарды атады. Тяньцзин шаары Шанхай кызматташтык уюмунун эң негизги саясий ордосуна айланды. Дегенибиз, Шанхай кызматташтык уюмунун бул жолку саммитин азыр дүйнө жүзүнөн 5000 деген журналисттер, медиа каражат өкүлдөрү чагылдырып жатат. Президент Садыр Жапаров болсо бул саммитте Шанхай кызматташтык уюмунун 2035-жылга чейинки өнүгүү планынын алкагында бир нече олуттуу деген билдирүүлөрдү жасады. Алар коопсуздукту камсыз кылуу, терроризм, экстремизм, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш, экономикалык интеграция жана транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, санариптешүү жана жаштар форуму, климат жана жашыл долбоорлор, маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча алдыда Кыргызстанда өтө турган бир катар иш-чаралар тууралуу сөз кылды. Саммиттин жүрүшүндө президент Жапаров бир нече олуттуу маселелерди көтөрдү. Эң негизгиси Афганистандагы кырдаал боюнча конкреттүү сунуштарды берди. Ошондой эле Борбор Азиядагы чек ара маселелери, айрыкча Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара келишими жөнүндө сөз болду. Ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чек ара келишимдерине кол коюлушу бул саммиттин чыныгы тарыхый окуясы катары бааланды.
тарыхында эң негизги максаты болгон бул чек ара аймагындагы ишенимди бекемдөө болгондуктан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин мындай конструктивдүү ролуна таянып биз Тажикстан, Өзбекстан менен чек араларыбызда толук делимитацияны бүттүк. Бул болсо 25-жылы. Бул болсо ошол Орто Азия аймагындагы, Шанхай кызматташтык уюмунун аймагындагы туруктуулук, стабилдүүлүк, тынчтыкты мындай түбөлүк тынчтыкты орнотууга болгон Кыргызстандын чоң салымы деп айтсак болот. Миссиясын ашыгы менен аткарылды. Ошол Шанхай кызматташтык уюмунун негизи түзүлгөн мындай мүдөөсү, максатынын эң негизги милдеттеринин бирөөсүнө азыр гана жетти деп айтсак болот. Андан ары президент Жапаров Тяньцзинде өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин ШКУ плюс форматындагы жыйынында Шанхай кызматташтык уюму 25 жыл ичинде Евразия гана эмес, глобалдык деңгээлинде маанилүү уюмга айланганын белгилеп, уюмдун негизги жетишкендиги тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу экенин баса көрсөттү. Президент мүчө мамлекеттер ортосунда соода экономикалык, жашыл энергетика, санарип экономика, илим, маданият, жаштар жана саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактардагы кызматташтыкты тереңдетүүнү колдоду. В этой связи нашим странам нужен поиск согласованных механизмов сопряжения и в первую очередь необходимо начинать с торгово-экономического сотрудничества. Эта сфера должна стать стержневой в странах ШОС. В ШОС множество потенциальных направлений сотрудничества. И все стороны должны стремиться содействовать интеграции для создания новой модели сотрудничества, а также активно изучать возможности проведения переговоров и подписания соглашений по экономическому сотрудничеству. Президент ШКУ плюс форматынын кеңейиши жана долбоорлордун каржылоосун күчөтүп, Азия менен Европанын ортосундагы интеграциялык байланыштарды арттыра турганын белгиледи. Расширение формата ШОС плюс позволяет нашей организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой. Ошентип төрагалы Кытайдан Кыргызстанга өттү. Эми алдыдагы 1 жыл ичинде Кыргызстан уюмду жаңы багыттарга жетелеп, экономика, санариптик өнүгүү, экология жана маданий гуманитардык кызматташтыкты негизги артыкчылык катары алдыга коюуда. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүн 2026 жылы Бишкектеги юбилейлик саммитке чакырды. Акыркы Тяньцзин шаарында өткөн саммиттин эң негизги биздин өлкө үчүн жыйынтыгы катары айтсак, бул Кыргыз Республикасынын аймагында уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү борбору ачылат. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун алдындагы уюм болот. Бүгүнкү күнгө чейин Шанхай кызматташтык уюмунун бир дагы мындай структурасы, бир борбору Кыргызстанда ачылган эмес. Бул биздин алгачкы кадамыбыз, алгачкы мындай жетишкендигибиз деп айтсак болот. Ошол 10 өлкөнүн өкүлдөрү баары Кыргызстандын аймагында, ошол жерде биздин аймагыбызда эмгектенишет. Экинчи сентябрь өлкө башчынын жумушу сапары Пекин шаарында уланды. Мамлекет башчысы Тяньцзинден Кытайдын борборуна ылдам жүрүүчү поезд менен барды. Жол жүрүү учурунда өлкө башчысы россиялык тарыхчынын Сибирь кыргыздарынын цивилизациясы аттуу китебин баракта отуруп, Пекиндин темир жол бекетине кантип жетип келгенибизде билинген жок. Пекин Тяньаньмэнь аянты. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын жана улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган тарыхый парадка дүйнө жүзүнөн медиа каражат өкүлдөрү келди. Бейжиңде болсо түнкү саат 3, азыр мынакей дүйнө жүзүнөн келген медиа каражат өкүлдөрү азыркыдан ушул жеңиштин 80 жылдыгына арналган
парадка мына азыртадан эле чогула баштады. Эске сала кетсек, 2015 жылы ушул Кытайдын жеңиш майрамынын 70 жылдыгы чоң аскердик парад менен өткөн. Анда дагы дүйнө лидерлери менен бирге миңдеген медиа каражат өкүлдөрү катышкан болчу. 2025 жыл болсо, тактап айтканда 3 сентябрь күнү буларда жеңиш майрамы белгиленет. Азыр дагы коопсуздук маселелери ошондой эле мындай аябай бекем кылдаттык менен каралган. Анан бизди дагы ушу түнкү саат 3тө эле алып келип азыр киргизип аткан чагы. Президент Садыр Жапаров катышкан, жеңишти даңазалаган бул салтанатка дүйнөнүн 20дан ашуун өлкөлөрүнүн лидерлери келди. Байкоо аянтчасында мамлекет башчылары аскердик парадка көз салышты. Эң аскердик техникалар өтүп бүткөндөн кийин дароо миңдеген көчкөндөрдү көк асманга кое беришти. Булардын бардыгы бир тынчтыктын символу катары Кытайда саналат экен. Азыр болсо анын аркасынан эле моундай болгон шарларды асманга коюп жатышат. Арканда көрүп жатат. Пекин, андан ары президент Садыр Жапаров Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин, саясий бюросунун туруктуу комитетинин мүчөсү Цай Ци менен жолугушту. Тараптар саясий диалогду тереңдетүү, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Жолугушууда Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгүн чыңдоого болгон өз ара умтулуу дагы бир жолу тастыкталды. Сүйлөшүүлөрдө ишенимди бекемдөө, экономика менен маданий байланыштарды кеңейтүү жана элдердин жыргалчылыгына кызмат кыла турган жаңы долбоорлорго жол ачуу жөнүндө сөз болду. 4 сентябрь ынтымак ордо. Президент Садыр Жапаров Армениянын улуттук жыйынынын төрагасы Ален Симонянды кабыл алды. Жолугушууда парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоо жана тажрыйба алмашууну кеңейтүү маселелери талкууланды. Кыргызская сторона придает особое значение межпарламентскому взаимодействию и рассматривает развитие межпарламентских связей как одно из ключевых направлений двусторонних отношений. В рамках международных организаций и интеграционных объединений хотел бы отметить, что по многим ключевым вопросам мы всегда занимаем общие позиции и поддерживаем инициативы друг друга. Тараптар мындан ары да ар тараптуу кызматташтыкты чыңдоого, парламенттер аралык байланыштарды активдүү өнүктүрүүгө даяр экендиктерин баса белгилешти. 5 сентябрь президент Садыр Жапаров балыкчыдагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн автобекетке барып, жаңыдан курулган жана жаңыланган бөлмөлөрдү көрүп чыкты. Канча машина келди, системалары полностью берди. Мындай айтканда 100% автоматизированный болду. 15 мүнөт бекер, 16 мүнөт башталат. Билеттер ошол сатууга жаткан диспетчерге каттай. Андан кийин автобус барганда көрсөтүп ошол билеттерди акчасын төлөп жиберет. Автобекетте жүргүнчүлөр үчүн күтүү залы, мейманкана, кызматкерлер үчүн жатакана жана заманбап шарттар түзүлгөн. Эске салсак, бул автобекет 1970 жылдары курулган. Узак жылдар бою ал жеке менчикте болгон. 2025 жылдын апрель айында автовокзал Балыкчы шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына алынган. Эми Балыкчы автовокзалына Кыргызстандын каалаган аймагынан
автобус аркылуу, жүргүнчү ташуучу транспорттор аркылуу келсеңиздер болот. Мына ушул жерде Кыргызстан аймагына болгон жагынан өзүнүн убактысы менен туруктуу түрдө каттамдар жандана баштайт. Мамлекет башчысы автобекеттин аймагындагы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын сунуш пикирлерин укту. Жарандар шаарда бала бакча, мечит жана башка социалдык объектилерди куруу боюнча кайрылууларды билдиришти. Жогору жакта коррупцияны жок кылдык. Ылдый жакта сиредиги баягы ортодон ылдый карай жоголбой атат. Мына могу садикте эле bir primer кылып келтирейин. Мына мен атай өзүм келип көрүп, өз көзүм менен көрүп туруп анан тапшырма берейин деп. Амин. Мына 90 миллион сомго жаңы салып койсо болот эле. Жаңы күйүнөн ушундай жөн эле ремонт кылып эмес, жаңы салып койсо болот эле. Көрдүңөрбү мына? Ушундай болуп атат. Не кылабыз эми? Криминал менен күрөшүш бизге жеңил болду. 1 жылда тазалап койдук. 5 жылдан бери коррупцияны тазалай албай атабыз мына. Bir айыл өкмөтү 3 жыл подряд bir парктан акча жеп турайбы. Bir паркты 22-жылы оңдодум деп акча списать этип бир фирмага которуп 10 миң оңдолгон эмес. 23-жылы дагы ошондой кылган, 24-жылы дагы ошондой кылган мына. 3 жыл подряд. Написи шайтандын насыпа. Ошондой экен деп эмне кылабыз эми? Өлкө башчысы шаардагы прогресс менен кошо социалдык объектилерди куруудагы алешендиктерди уккан соң аталган бала бакчаны жеринен көрмөй болду. Өлкө башчысы азыр балыкчы автовокзалын көрүп чыккан соң ошону эле жанына жайгашкан. Мен аркамда турган бул бала бакча 90 миллион сом жумшалып ремонт жасалган экен, бирок ал акчада бир күмөндүү жагдайлар менен коротулган деген маалымат болгон үчүн азыр өлкө башчысы жеринен келип текшерүү жүргүзүүдө. Президент Жапаров мындай бала бакча үчүн капиталдык ремонтко 90 миллион сом көптүк кыларын айтып, ишине шалаакы мамиле жасаган подрядчы компаниянын өкүлүн тилдеди. Жоқ, баяғы суықта болып... 90 миллион сіз алдыңыз беле? Қайда жасап отырсыз, иә. Сіз алдыңыз беле 90 миллионду? Канчасын менен бөлүштүңүз? Енді ешкім... Канчасын бөлүштүңүз? Ачыгын айтыңыз. Ешкім бөлüşкім жоқ. Болған... 90 миллионго могу жерде жаңыдан салып койсоңуз болот да. Жаңы салгандай болду. Көп турат го тетиңдер. Жоқ, бұл баяғы мың болғанда қойып, губернатор шаштырып, қайда шығарып жасап отырсыз бұны. Но краска да, біз білеміз бе, краска ақша жебейді да. Образаныз? Жоқ, бұлар білесіз. Бұл істелен бар, жоқ. Бұл істелен бар, бұл тапты заманнан бар. Şu jumuş berse, bermeysinler, jumuş çok deysinler, berse, içip cep jutup alasınlar da ana moyitip çalavula jasap koyuyorsunlar getip. Ana moyit etip tüm böyle göçe alıp kıyırsanlar tüm böyle Tilinger tüm böyle London böyle Moskva'nın göçesi çıkıp atana. Жақшылап жасап қойбойсыңар мына. Балдар үчүн жасап аткандан кийин. Көптөн бери эксплуатацияга берилбей келген бала бакчаны көрүп чыккан мамлекет башчы имаратты пайдаланууга берип, ашкан каражатты бюджетке кайтаруу тууралуу шаар мэрине тапшырма койду. Муну жөн эле сунаштырып убал кылбайбы. Жууп тазалап, эксплуатацияга бергиле, козголгон иштин боюнча эсептеп чыга бергиле. Канча кеткен, канча жеп койгон, ошонун баарын эметип. Жарайбы? Бергиле эксплуатацияга. Сөөгү жакшы экен, бере бергиле ал. Фактически чыгарабыз канча кетти стоимость. Причинасын алабыз дагы. Фактически чыгарган калганына жооп берсин. Төптүрүп туруп, анда биягын болдолор эле. Биякты бере бергиле уже. Жөн эле кармап тура бергендер. Андан соң балыкчы шаарынын мэри Батырбек Жантаев президентке шаарды көрктөндүрүү багытындагы иштерди тааныштырды. Кальцевый разгрузка болот да. Болот, мүрзөнүн астына. Мына мүрзөнүн жери менен келген жерден болот. Тигил кальцевый разгрузка болот. Алардын катарында шаарга кире бериш арканы жаңылоо жана айланма жолдогу тыгындарды азайтуу үчүн балык базарын көчүрүп, заманбап соода жайын куруу планы бар. Ысык көлдүн Тору айгыр айылы. Президент Садыр Жапаров улан балдардын ден соолугун чыңдоо борборун көрүп чыкты. Бир кездери өлкөдөгү алдыңкы лагерлердин бири болгон бул жай акыркы 30 жылда кароосуз калып, чыгаш алуу мекемеге айланган. Азыр болсо мамлекет тарабынан капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, заманбап шарттар менен кайрадан балдардын эс алуусуна кызмат кылууга даярдалууда. Буюрса, улан балдардын ден соолугун чыңдоочу бул борбор илгеркидей лагерь эле эмес, жайында өлкөбүздүн бардык булуң бурчунан келип балдардын эс алуусуна жана саламаттыгына шарт түзө турган бүгүнкү алтын
балалык сыяктуу лагерлерде. Калган мезгилде бул лагерь спорттук жыйындарды, машыгууларды жана маданий агартуу иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган заманбап жайга айланат. Мамлекет башчысы ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын 10 жылдыгы тууралуу сөз кылып, МИК акыркы жылдары миңдеген жарандардын үй жайлуу болушуна өбөлгө түзүп, социалдык колдоонун маанилүү инструментине айланганын белгиледи. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердиги артып, анын уставдык капиталын 87,5 миллиард сомго чыгардык. Мурда батирлерде баш калкалап күн өткөргөн жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракеттенгени менен жарытылуу жыйынтык болгон эмес. 2021 жылы менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында жеңилдетилген ипотека, арзан ипотека, социалдык ипотека багыттары аркылуу иш алып бардык. Мындай кадамдар балдардын ден соолугун чыңдоодон баштап, турак жай саясатына чейин мамлекеттин ар бир жарандын кызыкчылыгына кам көрүп жатканын айгинелейт. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, Кыргызстан үчүн эң башкы артыкчылык бул элдин жыргалчылыгы жана келечек муундардын бакубат жашоосу.